Бул айда шайтандын колдору кишенделет. Шайтандардын чоңдору кишенделет. Бирок кичинекей шайтандар кишенделбейт. Адам ач кала турган болсо, калган мүчөсү ток болот дейт. Адам ач болсо мүчөсү ток болот деген эмне? Күнөө кылбайт. Ачкачылык нафсини тарбиялоодо роль ойнойт экен да. Чоң роль. Ниетти качан кылышыбыз керек? Күндө эртең менен туруп алып сөзсүз кылышыбыз керек. Иннамал а'мал бинният. Ар бир амал ниетке жараша болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пенделеринин эки дүйнөдө тең бактылуу болушун каалап, Рамазан айынын орозосун кармоону парз ибадаттардын катарына кошкон Аллах Таалага мактоолор, шүгүрлөр болсун. Жана үммөтүнө үлгү болуп, Рамазан айынын орозосун кармоодо бардык сырларын жана маселелерин үйрөтүп кеткен сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздер менен берекелүү Рамазан айында Мысырдагы кыргызстандык студенттердин башчысы устазыбыз Юсупов Абдулкадыр устаз менен Рамазан айы анын ичинде кадыртүн тууралуу темада маек куруп, өзүбүздүн суроолорго жооп алабыз. Устаз, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Орозоңуз кабыл болсун. Амин, амин. Алгачкы суроо устаз, негизи ушул Рамазан айынын орозосун кармоо бизге, мусулман үммөтүнө качан парз болгон? Бир аз тарыхтан баштасак. Бисмиллахир рахманир рахим ва бихи настаин. Негизи орозо ошол биздин Куран менен жана сүннөт менен, ижма менен бекемделген анын фарзияттыгы. Куранда ошол аяттар менен анын фарз экендигин далилдеп, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам исламдын 5 түркүгү боло турган болсо, ошол 5 түркүктүн бирөөсү экендигин пайгамбарыбыз баяндаган. Жана жалпы пайгамбарыбыздан баштап бизге чейин болгон үммөт анын фарз экендигине ижма кылып, ага каршы чыккан адам болбогон. Ошондуктан фарз болот. Бирок ушул орозо бизге качан фарз болду? Орозо негизи ошол хижраттын 2-жылында, хижри жылдын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол Меккеден Мединага хижрат кылганда, ошол 2-жылында, хижраттын 2-жылында ошол Бадыр согушудан алдын ошол орозо, азыр биздин Рамазан айы, ошол орозо бизге фарз болуп, бирок ага чейин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо кармаганбы деген дагы баягы суроо жаралат. Пайгамбарыбыз ошол Рамазан айында орозо кармаштан алдын дагы орозо кармаганбы десе, ал жакта алымдар ошол Ашура күнү да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде, Мадинада яхудилер ошол жакта Ашура күнүндө орозо кармайт эле дейт. Ошо келген жыл эле, 1-жылы. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы анда мен Муса алейхиссаламга силерден жакыныракмын деп ошол Ашура күнү орозо кармаган. Бул ошо Мухаррам айынын 10-күнү болуп эсептелет. Бул Рамазан айынан эртерээк башталган орозо бул. Ага чейин дагы орозо кармаганбы десе, ошол ар айдын 3 күнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо кармагандыгын риваят кылышат негизи. Биздин азыркы орозобуз ошол хижраттын 2-жылында. 2-жылында Бадыр согушудан алдыныраак ошол фарз кылынган негизи. Алла ыраазы болсун устаз. Эми Рамазан айында негизи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет, асман эшиктери ачылып, тозок эшиктери жабылат, бул айда шайтандын колдору кишенделет дейт. Бирок биз эмне үчүн ушул Рамазан айында дагы, ушул берекелүү Рамазан айында дагы мурда жасап аткан күнөө иштерибизди ушул Рамазан айында дагы жасап алып атабыз? Бул жерде кеп шайтанда эле эмес окшойт да. Ушуну дагы хадисти кандай түшүнөбүз, айтып берсеңиз. Негизи жакшы суроо болду. Бул суроо көп болот. Негизи азыр Рамазан айында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, Рамазан айы келе турган болсо асман эшиктери ачылат, бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери жабылат, суфидат шаятин, шайтандар кишенделет деп келген пайгамбарыбыз хадиси бар. Ал сахих хадис. Бирок ошондой болсо дагы биз көрөбүз, Рамазанда күнөө кылып жүргөндөр көп болот. Эми Кудайга шүгүр, Рамазанда ибадат кылууга көбүрөөк аракет болот. Көбүрөөк адамдар закатын, садакасын чыгарганга аракет кылат, ооз ачтырганга аракет кылат. Бирок ошол эле учурда күнөө кылган адамдар дагы болот андай. Күнөө иш кылып жаткан, ошол күнөөсүн улантып жаткан, ошол эле арагын ичип жаткан, же ошол эле күнөөсүн улантып жаткан, ошондой күнөө иштерди болуп жатканын күбөсү болуп жатабыз. Анда бул хадис кандай болуп калат? Шайтандар кишенделсе,
Ал күнөө болбой калыш керек десе, алымдар ушул шейтандар кишенделүүсү кандай болот дегенде, негизи кээ бир алымдар шейтандардын чоңдору кишенделет. Бирок кичинекей шейтандар кишенделбейт. Ошолор себептүү күнөө болушу мүмкүн дейт. Жок, кээ бир алымдар бул ушул шейтандардын кишенделүүсү бул киная болот дагы. Бул себеби адам өзү орозо кармаганда, баягы өзүнүн нәпсини жеңип, негизи орозодо нәпсти тарбия кылуу да, бул чоң тарбия, медресе десек дагы болот. Тарбия кылуу медресеси болот. Өзүбүздүн баягы каардуу болгон нәпсибизди тарбиялаштык болот. Ошо нәпсибизди тарбиялап, өзүбүздү тыйып, күнөөчтөрдөн тыйгандыгыбыз үчүн бизде баягы шайтанга азгырылуу аз болот. Суффидат шаятин дегенден максат баягы шайтандар кишенделет дегенден максат ошол мааниде айтылган деген дагы риваяттар бар. Негизи ошо тафсир хадисте ошондой түшүндүрмө беришет негизи. Адам өзүнүн күнөөдөн тыйгандыгы үчүн орозо кармап, орозо кармагандар, орозо кармап нәпсини сындыргандарга ошол шайтандын азгыруусу аларга азыраак болот дейт. Негизи баягы тозок эшиктери жабылат дегенде дагы кээ бир алымдар тозок эшиктери ачык эле турат, бирок тозокко кире турган адам азаят. Ушул айтат. Бейиштин эшиктери ачылат десе, бейишке кире турган сооптор көп кылынгандыгы үчүн ошол бейишке кире турган адамдардын саны көбөйөт. Ошондуктан бул айда ушул себеби бул орозо баягы нәпсибизди тарбия кылып, ушул айда тарбия кылабыз да, кийинки айга биз өзүбүздүн нәпсибизди үйрөтүп, жакшылыктарга, нәпсибизди башкарууга, себеби бул айда биз нәпсти башкарууга жакшыраак көңүл бурсак болот. Баягы ач калдырып, себеби ушундай сөз бар, адам ач кала турган болсо, калган мүчөсү ток болот дейт. Эгер ач кала турган болсо, адам ач болсо мүчөсү ток болот деген эмне? Күнөө кылбайт. Көзү ток болот, кол буттары ток болот, күнөөгө жүрбөйт да. Шайы кетип турат. Курсак ток боло турган болсо, анда адамдын башка мүчөлөрү ач болот. Курсак ток боло турган болсо, күнөөгө чуркашты баштайт. Калган мүчөлөрү, көзү, кол буттары же болбосо ою ушундай күнөөгө чуркашты баштайт. Адам ач болсо тамакты ойлоп жатат, башка нерсени ойлойт. Ошондуктан бул айда баягы нафска каар кыла турган, нафсти тарбия кыла турган, өзүбүздү оңдой турган ай болгондугу үчүн ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы шайтандар кишенделет дегенде, баягы өзүбүздү биз орозо менен нафсибизди тарбия кыла турган болсок, ошондой адамдарды шайтан азгырбайт. Бирок орозо кармабай жүргөн ошондой болсо, ал шайтан азгырышы мүмкүн андай адамдарды. Демек, ачкачылык нафсини тарбиялоодо роль ойнойт экен да? Чоң роль. Алла ыраазы болсун, устаз. Бизде ушул Рамазан айында ниет маселеси дагы көбүрөөк түшүнбөй калабыз да, ниет качан кылышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде ким Рамазан айынын орозосун ошол таң киргенге чейин кылбаса, анын орозосу эсептелбейт деп айткан экен. Ошондо биз ниетти качан кылышыбыз керек? Күндө эртең менен туруп алып сөзсүз кылышыбыз керекпи? Же уктап калсак эмне болот? Ошого улай эле баягы нафил орозодо, назыр орозолордо ниет кандай кылынат, ушуларды айтып берсеңиз. Негизи биздин Ханафи мазхабта күнүнө ниет кылышыбыз керек. Бир айда Рамазан киришиде бир эле ниет кылып койсо, ушул бир айга жетет деген андай биздин мазхабта жок. Бирок ошондой мазхабтар дагы бар. Биздин мазхабта себеби ар күн өзүнчө ибадат болуп эсептенгендиги үчүн, кийин дагы бул орозо бул ибадат бул. Ибадат болгондугу үчүн сөзсүз ниет керек. Себеби биз орозодо ибадатка зекет болсун, намаз болсун, ажылык болсун, баарында ниет керек. Иннамал а'мал бинният. Ар бир амал ниетке жараша болот. Бул орозо дагы ошол амал, ниет кылышыбыз керек. Ошол багымдат убактыдан баштап күн батканга чейин ниет менен бир күндүк кечки ибадат болуп эсептелет негизи. Ушул ибадат ниет менен болуш керек. Ниетсиз болсо дагы биздин мазхабта күнүнө ниет кылыш керек экен. Бул ниет кылыш керек дегенде азыр тил менен дагы ниет кылышыбыз мүмкүн, бирок жок дегенде бул жерде негизгиси жүрөк менен ниет кылыш керек. Ошо саарлык кылып жатканда мен бүгүн орозо кармайм деген турса, ошо ниет менен туруп саарлык кыла турган болсо, ошол ниети да жетиштүү болот. Бирок тил менен кошуп айта турган болсок, анда жакшы болот, дагы бекемирээк болот, жүрөктө дагы ниетти бекемдеген болобуз. Бирок биздин азыр Рамазан айында кээ бир учурларда уктап калган учурлар болуп калат. Турсак 7-8 болуп кеткен болсо, анда дагы ниет кылып алсак болот. Рамазан айында. Рамазан айында мисалы туруп саат 8 болуп кеткен, бирок эчтеке жебеген болсо, бирок суу ичип тамак аш жебеген болсо, анда ниет кылып алса болот. Мен бүгүн орозомун деп ниет кылып алса жайыз болот. Ошондой эле
bizde nafil orozolorda da oshunday qilsak bo'ladi. Ya'ni ikki turli orozada oshul niyat qilsa, ya'ni bu chashkaq deb qo'yib, o'shaga cheyib, hozirgi 8-9 cheyib niyat qilib olsak bo'ladi negiz. Ошондо өтө. Biroq qolgan orozolarda hozirgi nazir orozo, je bo'lmasam bir orozoning qazosini qarmab yotgan bo'lsak, juda bir kafarat orozolarda al kechasidan so'zsiz niyat qilish kerak. Назыр орозосу деген кандай, ушуну ачыктап Nazir койсоңуз? orozosi degan nazirda o'zi ikki turda bo'ladi. Nazirda ikki turda bo'ladi. Ya'ni nazir mutlaq, nazir muayyan degan bor. Nazir muayyan degan nima degan? Nazir muayyan misol bir ish o'zingiz maqsad qo'ydingiz, men ushul ishim bo'la turgan bo'lsa, Xudoy uchun men bir oy ro'za qarma beraman deb o'zingizga nazir qilib, men nazir qildim, bir oy ro'za qarmashlikni niyat qildim. Өзүңө өзүң сөз берүү. O'zingiz vojib qilasiz. O'zingizga o'zingiz yuktaysiz o'sha. O'shanda biroq bir oy dedingiz, biroq qaysi oyligini aytmasangiz, anda mutlaq bo'ladi. Biroq o'zingizga hozirgiday nazir qildingizda, biroq belgili kunlarda aytdingiz. Men ushul kelib жатқан 4-kun ro'za qarmashlikni o'zim nazir qildim. Je bo'lsa, ushul kelib жатқан Shavval oyining to'liq ro'zasini qarmashlikni o'zim nazir qildim. O'shunday nazir qila turgan bo'lsangiz, anda belgili nazir degan bo'ladi. Nazir muayyan. O'sha nazir ikki turda bo'ladi negizi. Belgilүү, belgisiz болот экен. Belgili jana belgisiz. Belgili deganda boya kundari belgili, taqtalgan. Belgisiz, biroq bir oy ro'za qarmayman desa, ani qalagan uchurda bir oyni belgilab o'zingiz bir oshul ro'zalarda so'z kechasidan, ya'ni bag'imda vaqt keraklik niyat qilishingiz kerak so'z. Biz hozirgi Ramazon bilan nafil ro'zada, Ramazon oyida jana nafil ro'zada alarni so'zsiz boyagi ertaga bag'imda vaqtidan emas, kechirek bo'lsa da, misol 8-9larda niyat qilib qo'ysangiz da bo'ladi. Sebab payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kunlari kelib Aysha o'zidan so'raydilar, deydi rivoyatda. O'sha tamoq ash barbi deb. Aysha o'zi yo'q desa bo'ldi, bugun ro'zaman deb, ro'za qarmaydilar. Qarmaydilar. O'sha bag'imdatdan 7-8larda bo'lsa da. Ramazon menen nafilda o'shanday niyat qilamiz, qilsak jarayaveradi. Sebebi bu joqda o'sha kundun ko'rog'unda niyat bo'lsa bo'ladi. Ramazon ayında nafilda kundun ko'rog'unda ko'proq vaqtida niyat bilan bo'la turgan bo'lsa jaraydi. Алла разы болсун устаз. Эми бир аял кишилерге тиешелүү суроо. Аял кишилер ушул айысканын, нифасканын көргөндө, булар орозо айынын, Рамазан айынын орозосунун казасын кармайт экен дагы, бирок намаздардын казасын окушпайт экен. Эмне үчүн? Себеби негизи шариятта хараж деген нерсе бар, эми кыйынчылык. Yani musulmon odamga qiyinchilik ko'tarilgan. Shariat negizi boya odamlarga jengilchilik uchun kelgan. Shariat maqsadi da o'shunday. Odamlarga jengil bo'lsin, odamlar qiynalmasin, bu yashovda jengil ibodat qilib qiynalmasdan o'tsin degan maqsad, shariatning maqsadi shunday. Bu da o'shul maqsadlarning ichine kiradi. O'shundan payg'ambarimiz da bu ruxsat bergan. O'shul shariat negizi jalb ayol kishiga, ya'ni o'shul ayz nifas bo'lib qola turgan bo'lsa, uzr bo'la turgan bo'lsa, anda o'shul namozdin qazosini qarmamaydi, namoz saqit bo'lsa, biz kunimlik 5 mal namoz o'qishimiz kerak. Bir o'shul 10 kun, masalan, ayz kelib qola turgan bo'lsa, bu 10 kunda o'ta ko'p bo'lib ketganligi uchun qazonaman. Bu haraj bo'lib qoladi, qiyinchilik bo'ladi. Ayol kishi o'shondiqdan shariat jag'idan yengillik berilgan. Biroq Ramazon yilina bir oy bo'ladi. İçinde misal 5-6 ay, 5-6 kun, bir 10 kun kalıp kete turgan bolsa, Ramazandan keyin qarmap qo'ysa bo'ladi da. Negiz qalagan kununda qatarından qarmap qo'ysa da bo'ladi. Bölüp bir kundan, jumasına bir kundan qarmap turib, o'shanda qilib qutulsa da bo'ladi. O'shandaqdan qiyinchilik bo'lmaydi ayol kishiga. Ramazan ayının orozosunu qarmash mildеттүү экен да, казасын, ошондо. Казасын кармаштык ayol кишиге милдеттүү болот. Алла разы болсун устаз. Эми ушул оорулуу себептерден кээ бир адамдар орозо кармай албайт. Ага бир дарыгер айткан болушу мүмкүн, сен орозо ач калбашың керек, ач бирдеке жеп ичип турушуң керек. Эгер жеп ичпесең, сен өлөсүң деген адамдар болсо, булар өмүр бою орозо кармай албайт да. Эми мунун милдетин кантип өтөйт булар? Фарзын кантип түшүрөт? Негизи ооруудагы эки түрдө болот. Yani бул баягы кээде вактынчалык ооруп айыгып кете турган оорулар бар. Кээде баягы түзөлбөй турган оорулар болуп калат. Ошол өлгөнгө чейин улана турган оорулар болуп калат. Бизде баягы хронический деп коебуз, баягы болуп калыптыр. Ошол түзөлбөй турган. Ошолордун өкмүндө баягы аксакалдар дагы кирип кетет.
Kempir aksakалдар дагы чалдар ушул 80-90 жашка барып калса орозо кармай албайт. Бирок алардан үмүт дагы болбойт. Кийин жакшы болуп калып орозо кармай бекен деген дагы үмүт болбостук керек да. Эгер бир оорукчан адам жакшы боло турган, үмүт боло турган болсо, андай ага уруксат жок болот. Эми азыркы биз айта турган маселебиз ушул азыркы аялдар. Азыркы мисал кээ бир аялдар болот, мисал боюнда болгон аялдар болуп калат, же болбосо эмизиктүү аялдар болуп калат. Алар вактынчалык. Мисал азыр Рамазанда кармабайт, кийин кармашка мүмкүнчүлүк бар. Бирок биз айтып жаткан азыркы маселебиз оорукчан. Ооруп калган болсо, же баягындай аксакалдар, кемпир чалдар кармай албай турган болсо, аларга шарият фидия беришин важып кылат. Алар фидия берет. Орозо кармагандан кийин алар ошол фидия берет. Фидия деген эмне дегени? Фидия ошол күнүмдүк бир кишиге ооз ачтырат. Азыркы тил менен айтканда ооз ачтырып койсок болот, же болбосо ошону азыр акчасын муфтият тарабынан белгиленген. Анын фидиясы мисалы бир күндүк фидия канча болот, анын соммасын чыгарышкан. Ошол сомманы берип койсо болот. Ошондо Рамазан айында биз 30 күн орозо кармасак, 30 күн ооз ачарлык кылып бериш керек экен да бир адамга. Бир адамга ооз ачарлык кылып бериш керек, же ошо 30 күн акчасын төлөш керек. Түшүнүктүү устаз. Эми Рамазан айы дагы акырылап, мына акыркы 10 күндүк калды да. Ушул 10 күндүктү биз башка Рамазан айынын башка күндөргө караганда дагы канчалык маани беришибиз керек? Анткени бул 10 күндүктө Кадыр түн жашырылган дейт. Ал Кадыр күндү кантип табабыз? Анын белгилери кандай болот? Негизи өзү Рамазан айында ибадатка көбүрөөк берилишибиз керек. Рамазанда баягы өзүнүн лугаттагы мааниси дагы ошондой, имсак. Яны тыйылуу деген күнөөдөн тыйылуу. Рамазанда биз күнөөдөн тыйылышыбыз керек. Ошол өзүбүздүн жаман адаттарыбыздан оңолушубуз керек. Ошондой эле өзүбүздүн руханий тараптан биз өзүбүздү тарбия кылышыбыз керек Рамазан айында. Эми азыркы 10 күндүн ичинде ошо Рамазандын дагы 10 күнү өзгөчө күн болот. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол 10 күндө көбүрөөк ибадат кылууга, көбүрөөк дуа кылууга, көбүрөөк Кур'ан окууга, көбүрөөк зикир кылууга пайгамбарыбыз бел байлаган. Ошол 10 күндү биз дагы ошол пайгамбарыбызга ээрчип көбүрөөк ибадат кылуу, көбүрөөк Кур'ан окуу, көбүрөөк зикир кылуу, көбүрөөк ибадат менен, дуа менен алектенишибиз керек. Себеби ошол 10 күндүн ичинде алымдардын көбү ошол 10 күндүн ичинде Кадыр кечеси жашырылган. Лейлатул Кадр хайрун мин альфи шахр. Yani бир кече 1000 айдан жакшы болгон. Yani 84 жылдык ибадаттан жакшы болгон бир кече ошол 10 күндүн ичинде жашырылган. Эгер ошол 10 күндүн ичинде биз азыркы ибадат менен, дуа менен, зикир менен ибадат кыла турган болсок, ошол Кадыр кечесиге туш болуп калышыбыз мүмкүн. Аллах таала насип кылып, ошондо бир эле кечеде Аллах тааланын рахмати менен биз ошончо сооптарга ээ болуп калышыбыз мүмкүн. Негизи ошондуктан пайгамбарыбыз көбүрөөк кээ бир адамдар ошо так күндөргө көбүрөөк көңүл бурушкан. 21, 23, 25, 27 болуп. Андан дагы бизден баягы 27ге токтолуп калган. 27 бул Кадыр кечеси деп. Негизи бул дагы ошол азыр айтканыбыздай так күн. Ага дагы кээ бир ишаралар бар. Ошол 27 болуусуна себеп болбосо негизи биз 21ден баштап негизи Кадыр кечесин кармай беришибиз керек. Тутушубуз керек, күтүшүбүз керек, ибадат кылышыбыз керек. Өз жалпы эле Рамазандын башынан баштап өз ибадатка катуу бекем бел байлашыбыз керек. Бирок ошол так күндөрү анын ичинде 27 болуп жатат. Бизде эми ошо адат болуп калган. Кийин ага дагы кээ бир ишаралары бар. Лейлатул Кадр сөзү 9 ар бир тамгасын эсептесек 9 тамга болот. Лейлатул Кадр арабча эсептесек 9 болот. Кадыр ошол Кадыр сүрөсүндө 3 жолу зикир кылынып турат. 3 жолу айтылыптыр. Эгер 3'tü 9'a көтүрсөк 27 болот экен деп. Ошонун дагы 27 болсо керек деп анын баары математикалык жактан эсептеп 27 болсо керек деп. Ошо 27 негизи көбүрөөк бизде азыр Орто Азияда же башка жерлерде да көбүрөөк ошо 27ге көңүл бурушат негизи. Болжолдошкон экен да. Эми этикаф маселеси. Бул этикаф деген өзү кандай маселе? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы ушул Рамазан акырында этикафка отурган дейт. Өзү этикаф деген эмне? Мисалы биз угабыз мына илим окуп баштагандан баштап мен мурда бир аз угат элем, кийин окуп калдым. Бирок баягы бизде этикафты тууралуу айылда элдер такыр эле билбейт да. Такыр бир отурганын көрбөйбүз. Ошого бир этикафтын маанилүүлүгү тууралуу дагы айтып берсеңиз. Негизи ушул этикафка биз адаттанышыбыз керек. Бизде чындап эле туура айтасыз. Баягы бизде Кыргызстанда өзгөчө баягы этикаф маселесин же жакшы маалымат жок, же ошондой амал кылынбай келип, эми азыр этикаф маселеси жетип, этикафка отуруш керек экен деп
Негизи этикаф ibadat menen meçitke bölünүү. Ошол мечитте отуруп, ушул 24 saat yani Allah'ın баягы муракабасында болуп, Allah'ın ибадатында болуп, Allah ошол жакта Allah мени көрүп турат деп ошо ибадат кылууну айтылат этикаф деп. Ошол мечитте ошол 5 маал намаз жамаат окула турган мечитте ибадат менен отурууну айтылат этикаф деп негизи. Бул ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол акыркы 10 күндүктө дайым этикафка отурчу эле дейт. Ошол бул дүйнөдөн кайтканга чейин пайгамбарыбыз этикафты таштабаган, ошондуктан сүннөт болот негизи. Этикафка отуруу пайгамбардан сүннөт. Ошого негизи адаттансак, этикафка отурганга аракет кылсак, ошол жок дегенде 10 күн болбосо да 3 күн, 1 күн өзүбүздү ошол адаттандырып, ибадатка отурсак, анын өзү лаззаты башкача болот негизи. Отуруп көргөн адам билет. Отуруп көргөн адам билет негизи. Кийин ал жакта биздин Ханафи мазхабта этикафтын эң азы 1 күн болот дейт. Негизи бул Абу Ханифа рахматуллахи жана Абу Юсуф рахматуллахи алейхимада бул ошол этикаф 1 күн болот, себеби бизде орозону шарт кылган алымдар бар да. Этикаф орозо менен болуш керек деп. Биз азыр этикаф отура турганбыз, орозо кармайбыз, ошондуктан орозо менен болсо, мунун акаллы азы 1 күн болуш керек дейт. Бирок имам Мухаммад рахимахуллах жок, ал 1 сааттагы аз-маз убакыт болсо да этикаф болушу мүмкүн. Мисалы мечитке киребиз, кээде жарым саат отуруп калсак да этикаф ниетин кылып алыш керек дейт. Мисалы же күндүзү этикафка отурушубуз мүмкүн, же кечеси этикафка отурушубуз мүмкүн. Кыскасы бул жакта баягы орозо болбосо дагы этикафка отуруш мүмкүн дейт. Ошондой эгер мүмкүнчүлүк болбосо, ошондой жок дегенде баягы аз-маз мечитке кирип отурганда этикаф ниетин кылып алсак, себеби бизди ажырата турган ибадат менен адатты ажырата турган нерсе бул ниет болот. Ошол этикаф ниетини биз дагы кылсак, ошол кирип отурганда эле кээде 1 саат 2 саат мечитте отуруп коебуз, эчтеке жок. Ал жака карап, бул жака карап мечиттерди кооз экен деп. Кооздугун көрүп, ошондо отурганда эле биз ниет кылсак, бол мен этикаф ниетинде Кудай үчүн ошол жакта азыр отурам десе, аны ошол соопко ээ болуп калыш мүмкүн. Этикаф ниети. Мисалы 5 маал намазга такай каттаган адам же 3 маал окуйбу, 4 маал окуйбу, ал мечитке киргенде эле мен этикафты ниет кылдым десе, ошонун соогуна жетишет экен да. Бул эртеменден ошол багымдатты убактыдан кечке чейин да этикафка отурса болот. Азыр бизде оозду жапкандан кийин мечитте багымдатта барып окуп туруп, ошол мечитте калып, кечке ошол күн батканга чейин ошол жакта отуруп, оозду ачып, кайра үйүнө келсе болот негизи. Ошондо мисалы күндүздө ниет кылып койсо да болот. Же азыркыдай жок дегенде 1 күндү ошол ажыратып, 1 күн этикафка отурса, ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарган болот негизи. 24 саат бою мечиттен чыкпаш керек. 24 саат мечиттен чыкпайт, бир гана ошол муктаждык болсо, даратка, эгер дараткана сыртта болсо, ошол даратканага чыгат. Же болбосо жума намазы окулбай турган болсо, ошол мечитте, ошол жума намазга чыгыш мүмкүн. Жума намазга барып келсе болот. Башка мечитке, Мисалы намазканада да туруш мүмкүн. Мисалы намазканалар бар Бишкекте азыр, ошондой жума намазы окулбайт, бирок намазканалар бар. Ушул жакта да этикафка отурса болот. Бирок жума намазга чыгып келсе болот. Ошол этикафта болсо да, бирок себепсиз эгер аз-маз чыкса дагы ал этикаф бузулат. Этикаф бузулат. Ошондуктан ал чыкпайт. Зарылчылык болсо, эгер тамак аш чакыра турган болсо дагы телефон менен чакырып, тамак ашты же болбосо бир адамды коюп, ошол тамак ашын алып келип, ошондой кылса болот негизи. Эми азыр аял кишилер айтышы мүмкүн да, эркектер силерге жакшы экен, мечитке барасыңар. Биз дагы отургубуз келет десе, алар кандай кылат? Аял киши дагы отурса болот этикафка, бул аялга да эркекке да бирдей, этикаф ошол сооп берилет. Болгону аялдар, эми мечитке барабы? Мечитке барып отуруш керекпи дегенде жок, аялдар мечитке барып отурбайт. Алар үйүндө этикафка отурса болот. Бизде да баягы кээде бизде чилде деп коет, чилде деген нерсе бизде машхур, баягы чилдеге отуруп туруп деп. Негизи бул да ошол этикафтан алынган негизи. Ошо чилде да ошондой үйдөн чыкпай отуруп, аял кишилер эгер бир намазканасы болсо үйүндө бир комнатаны ушу намазга даярдап койгон жер болсо, ошол жерде отурат. Болбосо бир ошол жайды белгилеп, ошол жакта этикаф отурам деп, ошол жактан чыкпай ибадатта Куран окуп, зикир кылып, Кудайдан жалбырап, сурап, ошондой кылып отурса болот. Аял кишиге дагы уруксат этикаф отурса болот. Эми мындай түшүнүп калышпасын, азыр сыртка чыкса бузулат дедиңиз го, себепсиз. Эми себепсиз телефон менен сүйлөштү, себепсиз ошол үйүнүн ичинде башка иштер менен алектенсе дагы бузулуп калат да. Эми себепсиз чыкса, өзү этикаф отурганда пайдалуу болгонун айтканда, өзүгө керектүү, ал жакта этикаф отурган жөн эле отурбаш керек. Зикир менен, дуа менен, Куран менен ошондой отуруш керек, бирок ал жакта
ошол жерде эле соода саттык кылып кете турган болсо мечиттин ичинде баягы ошол товарды алып келип анда да болбойт ал. Бирок себепсиз чыкканга болбойт, бузулат. Бузулат. Аял киши да ошондой себепсиз чыкканга болбойт. Алла ыраазы Аял болсун болсун, устаз. эркек болсун. Эми мына Рамазан айынын орозосун кармадык. Биздин ден соолук уже ачыкка калганга көндү да. Эми ушул нерсени сактап калыш үчүн биз Рамазан айынан башка күндөрү дагы ушул адатты калтырбай бир 2 күндөн жумасына тутсак, негизи кайсыл күндөр тутсак дагы соогу көбүрөөк болот, кандай кылып тутсак жакшыраак Негизи болот? азыр биз башында айткандай Рамазан бизди баягы тарбия, нафсибизди тарбия кыла турган, бизди ачкалыкка үйрөтө турган. Себеби Рамазандын өтө пайдасы көп. Негизи ар жактан ден соолукка дагы пайдасы бар. Азыр бизде өзгөчө баягы арыктай албай жүргөн адамдар бар. Ошол эң чоң азыр көйгөй болуп жатат. Бизде Кыргызстанда андай нерсе жок эди. Акыркы 5 жылдын ичинде бул маселе катуу көтөрүлдү. Негизи бул Рамазан, орозо кармаштык дагы биздин ошол ден соолугубузга, азыр руханий тарабыбызга, өзгөчө нафсибизди алдыңызга тамак ашты алып келип карап отурасыз. Ошо жебей бул дагы чырылдатып нафсти тарбия кылуу. Яни нафсибизди башкарууду үйрөтөт. Сиз нафсти кармай алат экенсиз. Ач калсаңыз дагы бирдеке жебейт экенсиз. Чаңкасаңыз да суу ичип албайт экенсиз. Нафс сизде айтканыңызды кылат. Ошону күтөт. Ошондой кылып тарбия кылуу. Бир ай биз ошондойдо туруп, кийинки айларда биз ошону таштап койбостугубуз керек. Кийинки айда мисалы азыр пайгамбарыбыз айына 3 күн кармаган. Азыр 13, 14, 15 күндөрү же болбосо 1-4 күн орозо кармаган. Же болбосо кээ бир сахабалар пайгамбарыбыздан сураганда сыямы Давуд деген. Давуд алейхисаламдын орозосу жакшы деген. Yani bir gün orza karmap, bir gün oğzunu açıp. Bir gün orza karmap, bir gün oğzunu açıp. Keçki ibadatları da oşol Davut aleyhissalam oşol keçki ibadatta da tahajjud okup, kayra uhtap, oşondoy kılgan eken. Körük oşol sahabalar oşondoy orza karmaştıkta buyurgan. Endi baya katarынан kээ бир орозолор болуп калат, мисал кармап кетүү. Аны шариятта кайтарылган негизи. Андай орозо кармаштыктар. Жыл айланып эле орозо кармап. Ошондуктан баягы bir күн орозосун ачат, эс алат, кийин дагы орозо кармаса болот. Болбосо азыр 1-4 күн. Жумасына 2 күн өзү. Жумасына 2 жолу кармаса бул мустахаб болот жана пайгамбарыбыздын бул дагы пайгамбарыбыз кармаган. Бул пайгамбардын сүннөтү да болот негизи. Алла ыраазы болсун устаз. Эми орозону дагы бүтүрүп алдык. Эми орозо бүткөндөн кийин айт келатат. Айт намазын окуу кимдерге важип, кимдерге милдеттүү түрдө окуш керек, кимдер аны окубай койсо болот. Эми негизи айт намазыны ар бир мусулманмын деген адам окуш керек, балагатка жеткен. Андай үзүрү болбогон негизи адам, үзүрү дегенде аялдардын айыз нефас болбосо, мисалы мусулман адам, эркектердин баары балагатка жеткен адам баардыгына важип болот. Yani айт намазы окуштук биздин мазхабта важип. Важип болот, yani ар бир мусулман адам окуш керек, сөзсүз. Мунун окубаса күнөөкөр болот. казасы жок. Казасы жок. Эми ушул жетишпей калса да каза кылынбайт. Ошол эгер калып кете турган болсо, ошол акыркы эрекетке жетишип калса да окуй берет, бирок калып кетсе анын казасын окубайт. Алла ыраазы болсун устаз. Эми ушул айт бизде айт майрамдоо азыр бир аз жолуга түшүп баратат да. Ошондо мисалы тоого чыгып ойноп, жолугуп, мисалы элдерди үйгө чакырып, ушундай бир майрамдап, аны дагы өрчүтүп, өнүктүрө беришибиз керекпи? Ушул негизи эң айт майрамыны бизде мурда айт майрамы десе, курбан айты десе, баягы өлгөндөрдү гана эстеп калганбыз да мурда. Барып ошол чоңдор, аксакалдар барып Куран окуп, ошондой кылып эле келген. Эми жакшы ал дагы барып Куран окуп, фата кылып, дуа кылса жакшы, бирок ошол майрамды майрамдай да өткөзүш керек. Ошол парктарга чыгып, балдарын алып чыгып, ойнотуп, себеби ошол жаштардын касында калыш керек. Бизде айтта атам ушундай ойноткон. Биз айттарда ошондой майрамды айт элек деп, айтка даярдык көрүп, үйүнү жасатып, үйүнү ошол жакшы нерселер кылып, дасторкондорду кылып, конокторду тосуп, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айт күнү яуму аклин ва шурбин деп, жеп ичип жыргай турган күн. Ошондой жеп ичип жыргап, ошол эс ала турган күн болот. Себеби биз ибадаттан чыктык. Бир ай ошонун бизге Аллах тааланын өзүнүн коногуга чакырган болот. Ошондуктан ал айт күнү биз ойноп күлүп, бир эс алганы барса эс алып, бирок ошо шариаттын чегинде. Тоолорго чыгып эс алсын мейли, башка жерге барып эс алсын, бирок ошо шариаттан чыкпаган абалда ошол майрамдаса болот. Алла ыраазы болсун устаз. Мына орозо фитир маселесин дагы сурап коеюн дедим эле.
орозо фитир садакасын өзү эмне үчүн берилет, кимдерге берилет, ким берсе болот, ушул тууралуу дагы айтып Негизи берсеңиз. фитир садака дейбиз. Фитир садака бул көбүрөөк негизи анын максаты ошол орозодо биз кемчиликтүүбүз да бир негизи инсанбыз. Орозодо кемчилик кетирип коебуз. Кээде бир орозобуздун канчалык болгон деңгээлин билбейбиз. Ошол кемчиликтерди каффарат болуштугу үчүн фитир садака беребиз. Бул дагы ибадат бул. Бул дагы Негизи бул ибадат. дагы ибадат. Ага да ниет кылышыбыз керек. Сөзсүз фитир садака да важип. Ага дагы биз ниет кылышыбыз керек. Фитир садака негизи кимдерге важип фитир садака десе биздин мазхабта ушул нисаб өлчөмүнө азыр мындай айтканда 85 грамм нисаб өлчөмү болсо ошондой сумма акчасы ошону азыркы бизде муфтияттан эсептеп жылына чыгарат мисалы нисаб ушунча экен деп ошол акчасы болсо бир жыл айланбаса дагы кээде үйүндө мисалы 2 үйү бар, бир үйдө жашайт, бир үй жөн эле турат, бирок баягы соода максатында эмес, ошондой адамдарга да важип болот. Кээде үйүндө баягы кымбат баа эмеректер болот. Пайдаланат, калганын пайдаланбай алып койгон. Алардын дагы эсептейт негизи. Эми ошол фитир садакада аларды бирок зекетте эсептебейт, бирок фитир садакада аларды да эсептейт. Андай кылсак ошол көбүрөөк адамга фитир садака чыгаруу важип болот. Фитир садаканы ошол зекетте айтылган муктаж адамдар бар. Кедейге, ошол мискинге, карыз болгон адамдарга, ошондой адамдарга фитир садаканы берсек болот. Ошол азыркы учурда эми акчалай берсек жакшыраак болот. Акчалай мисалы азыр аны муфтияттан чыгарылат, акчалай белгилеп коюлган. Ошол акчалай чыгарылган сумманы которуп тууганына ошону берип койсо, биринчи негизинен туугандардан баштаса да болот, өзүнүн тууганы болсо, өзү менен бир туугандары мисалы муктаж болсо ошолорго берген жакшы болот. Өзүнүн туугандарынан башташ керек экен да. Башташ керек. Муну канча бериш керек? Азыр муфтият бүт белгилеп койгон ошол жакта. Азыр суммасы чыгарган. Ошо 60 сомдон 1200ге чейин чыгарды негизи. Аллахым ошондой бийил ошондой чыгарды ошо 60 сомдон. Курма менен эсептегенде ушул 1200 болуп кетет экен. Mesela 4 kilo kurma ошо 1200 сом орточо ошондой болуп барат. Муну качандан баштап берип башташ керек? Негизи бул качан важип болот десе, бизде Ханафи мазхабта ушул айт күнүнүн багымдат убакыты киргенден баштап важип болот. Ошондо сөзсүз бериш керек. Бирок ага чейин дагы берсек болобу Рамазан ичинде десе, Рамазан ичинде дагы берип койсок болот. Ошо Рамазандан баштап же болбосо акыркы 10 күндүн ичинде, акыркы ошо Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө да берсек болот. Эгер бере албай калса, ошол айт күнү берсе болот. Анда дагы бербей калса эмне болот десе, моюндан сакыт болбойт ал. Айттан кийин дагы бериш керек. Моюндан түшпөйт ал. Моюндан турат ошол карыз болуп, 10 күндөн кийин болсо дагы айттан кийин аны бербесе, ал моюнунда ошол карыз болуп турат Кудайдын алдында. Бериш керек сөзсүз. Эми кээ бирки адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн ушул фитир садаканы бергенде. Мисалы үчүн балдарына дагы берип коет да. Анын мүлкү жок, байлыгы жок, бирок үй бүлөдөгүлөрүн эсептеп апасы, баласы деп 5-6 экенбиз деп ошонун атынан берип коет. Бул ар бир адамдын өзүнчө байлыгы болсо берилет, Жок, негизи аялынын атынан, өзүнүн чоң балдары атынан берсе болсо берет. Берсе болот, алардан уруксат алыш керек. Силердин атыңардан берип койдум десе болот. Бирок негизи ар бир адам өзү чыгарыш керек. Бул баягы өзүнүн башыдан, өзүнүн ар бир адамдын башыга бериле турган ибадат да бул. Ошондуктан үй бүлөсүдө бул санайт, канча үй бүлөмдө мисалы 5 балам бар же 4 балам бар деп эсептеп, ар бир баласына ал бала атка жеткен болсун, кичинекей болсун, чоң болсун, аны эсептеп өзү менен кошо болсо, алардын фитир садакасын чыгарып койсо болот. Бизде ушул адат бар, бардыгында атасы чыгарып кое берет. Аны билет, ошолордон уруксат баарыңарды атыңардан берип койдум десе болот. Алла ыраазы болсун устаз. Негизи биздин бүгүнкү топтолгон суроолор топтому ушун менен аяктады. Биздин кичинекей тар жупуну болгон студиябызга келип бергениңизге Аллах ыраазы болсун устаз. Аллахым ыраазы болсун. Ишиңиздерге Кудай ийгилик берсин. Кудайым пайдалуу илим берсин. Алган илимдериңизге Кудайым пайда кылсын иншалла.